барып алып талкалап, анан кийин оформить эткенди токтотушуңуз керек. Бир аз жерге түшүп иштешиңиз керек да. Андан кийин элит хаус менен чогуу пресс-конференция берип, жок, булар жакшы жигиттер турбайбы деп. Бул коррупцияга жыттанып калат да. Сиз биринчиден эмгек жолуңузду баштаганда Батуми кафени талкалап 3 миллион төлөмөй болдуңуз. Төлөдүңүзбү, төлөгөн жоксузбу? Сунуштап атасызбы же кимди айтып атасыз? Таза иштеңиз, БКЧКга аралашпаңыз. Мага окшогон кычымайлар көп. Кычы беришет айында. Рахмат. Бирөө жанымда отурат мен. Орунтаев Нурдан Кемеловичтин талапкерлигине макулдук берүү тууралуу. Демилгечи Кыргыз Республикасынын президенти, баяндамачы Абытов Алмазбек Акунжанович, Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешиндеги туруктуу өкүлү. Сөз сизде, Алмаз Акунжанович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Мурадил Жанышбекович. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2 пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министринин кызмат ордуна дайындоого Орунтаев Нурдан Кемеловичтин талапкерлигин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин макулдугун алуу үчүн киргизем. Бул сунушту сунуш кылууну президенттин жана министр кабинетинин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде туруктуу өкүлү Абытовго жүктөймүн. Сиздерди урматтоо менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Анан Нурдан Кемеловичтин эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, акыркы 23-жылдан 25-жылга чейин Кыргыз Республикасынын министр кабинетинин караштуу архитектуралык курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинде директорлук кызмат өтөгөн. 11 февралдан баштап Кыргыз Республикасынын курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин министрдин милдетин аткаруучу болуп президент жарлыгы менен дайындалды. Урматтуу депутаттар, макулдук берүүңүздөрдү суранам. Рахмат. Рахмат, Алмаз Акунжанович, урматтуу депутаттар, баяндама аяктады. Суроо жоопторго өтөбүз. Сөз Масалиев Исхак Абсаматовичте. Эми талапкерге суроомду мен сессияда айтам, эртең. Бул жерде мындай суроо, жана президенттин указы жокпу, министрлик түзүү боюнча? Кош болсуңар да. Президенттин указы чыкты. Баягы өзүңүз билесиз, 89-беренин 2 пунктуна ылайык структураны президент министр кабинетинин төраган сунушу менен сунуштайт. Ал указ чыкты, структура өзгөрдү. Дагы бир министрлик түштү. Жок, сиздерге берген жокпуз ал указ. Ал указ өзүнчө жарыяланды. Эмнеге берген жоксуңар? Ал биз макулдукту гана кандидаттар боюнча алабыз. Бирок сиз мына паспортуна чейин бердиңер, анан указды бербеген. Макул берели азыр. Берип коебуз. Берип койсоңар, потому Макул. эмне себептен түзүлгөн? Себеби мына Талант мырзаны мен ойлоп атам, бул калабы калбайбы же ушу гостроймен калып кетеби? Ага ылайыктуу азыр мен разныйда айттым. Көп депутаттардын сунушталарын эске алып, тоже жаңы агенттик түзүлдү. Бул баягы спорт агенттиги. Кайсы? Спорт агенттиги ажырап өзүнчө агенттик болду мамлекет. Тамам, эми ал министрдин компетенциясында, анан ал сунуштаса министр кабинетинин төрагасы бекитет деген ойдомун. Мен да жакшы ойдомун. Сиз спорт комитети мага сунуштап атасызбы же кимди айтып атасыз? Структура жөнүндө суроо бердиңиз да, ошол структураны айтып атам да. Сурадым. Мына жанында гостройдун башчысынын орун басары отурат. Бул жерде министрдин милдетин аткарган жигит отуруп атат, туурабы? Ооба. Анан булар экөө бири-бирине тиешеси барбы азыр же жокпу? Эми азыр тиешеси өкмөт бекитеби же президент өзү структурасын бекитеби? өкмөт бекитет, орун басарды өкмөттүн, то есть кабинеттин төрагасы бекитет. Хорошо. Министрдин сунушу боюнча. Анда суроону азыр эле берип алайынчы, мен эртең сени кыйнабайынчы. Суроо мындай. Сиз биринчиден эмгек жолуңузду баштаганда Батуми кафени талкалап 3 миллион төлөмөй болдуңуз. Төлөдүңүзбү, төлөгөн жоксузбу? Ал тергөө органдары же келишимге бардыңарбы? Бул тергөө органдарынын чечими болгон. Ал мен баягы айтканга укуктуу болбой калам, себеби тергөө органдары ошону айтса туура болот го дейм. Бүтө элек ал иш? Ал боюнча ушул тергөө органдарынын Жошу тергөөнүн эң чоңу ошондо жарыялаган болчу. Болду, маселе чечилди, Нурдан төлөй турган болду, ошо менен бүттү деп айтканда, эки тараптан ыраазы болду деп. Ошондуктан бир тактап берсеңиз, төлөп берсеңиз, мен сизге суроо берейин дедим эле, 3 миллионду кайдыктан таптыңыз. Бирок экинчи суроо. Сиз азыр чоң министрликти түзүп, өз багында президент Жапаров барыбыз тең айтканбыз.
кичинекей мамлекетте мынча министрликтер кереги жок. Швейцарияда 9 эле министрлик бар экен, тигиндей деп, азыр 2 чоң киртеген кызмат ишкана ачылды. Силер ачылып атасыңар министерство, анан жанагы служба исполнения наказаний чоң статус көтөрүлүп атат. Барып бюрократия күчөп атат. Мен каалоом мындай да, сиз жанагы адатыңызды барып алып талкалап, анан кийин оформить эткенди токтотушуңуз керек. Бир аз жерге түшүп иштешиңиз керек да. Анан эки нерсени түшүндүрүш керек. Бизде Кыргызстанда азыр 2 өкмөт бар. Биринчиси сиз курамына кирген өкмөт, экинчиси администрация управление делами деген бар да. Аябай чоң хозяйствующий субъект. Ошолор менен сиздин жумушуңар дал керек. Бири-бирине көзөмөл кылышыңар керек. Силер алардын курулуштун сапатын карашыңар керек. Заказчик болуп чыгасыңар кээ бир учурда. Ошондон мен сизден сурап атам, бул жерде катуу туруп, бекем туруп, биз мыйзамдын талабын аткарышыбыз керек да, ошону каалоо тилегим бар. Конечно, сиз эми архитектор эмессиз, заман ушундай болуп калды азыр. Жакшы киши болсоңуз кое берет да кызматка. Жакшы киши деген намдан алыстабаңыз да, таза иштеңиз, быкы-чыкыга аралашпаңыз. Рахмат, Исхак Асматович. Дагы суроолор барбы, урматтуу депутаттар? Сөз Сатыбалдиев Элмир Ракиевичте. Саламатсыздар. Мен суроодар эмес, Алмаз Акынжанович тиги эртең сессияга чыгабыз да турабы? Ошо Асан мырза, сиз дагы, Нурдан Кемелов, сиз дагы баягы эртең балким ушундай суроо болуп калышы да мүмкүн. Агенттик менен министрликтин айырмасы. Ошону билип алгыла, бул суроо эмес, жөн калоо. Макул түшүндүм. Баягы мага окшогон кычымайлар көп, кычып жүрүшөт айында. Рахмат. Бирөө жанымда отурат мен. Рахмат, Элмир Ракиевич. Сөз Райымбачаева Венера Калбековна. Рахмат, Муратил Жанышбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Урматтуу Нурдан Кемелович, чоң министрлик түзүлүп, сиз жетекчиси болуп кетип атасыздар. Сизге ийгиликтер калып кетет элем эң биринчи. Андан кийин ошо жана курулуштарды да карап, бизде баягы мен дайыма ушул маселени көтөрөм, дайыма жанагы долгостолор көп болуп калды. Ошолорду бир аягына чыгарсаңыздар. Министрлик дагы, мен ойлойм, сизде штатыңыз да көбөйөт, колуңар да узарат дегендей, бутуңар дагы бат-бат чуркайт дегендей. Эми ишеним чоң сизге. Бир эле менде дагы бир сураныч, Нурдан Кемелович, бизде Сокулук району абдан чоң. Биздин ооруканабыз абдан өтө начар акыбалда да. Ошол жакка бир карап койбойлу. Бизге жаңы мындай имарат эле керек. 3 этаждуу имарат болсо, бизде жерибиз деле бар. Бир жардам берип койсоңуз болобу бизге? Мен бул маселе менен да кайрылам, өзүм дагы Адылбек Алишевичке да кайрылам. Себеби Сокулук району абдан чоң. Московский район, жанагы Панфилов райондор дагы бүт ошо Сокулукка келет эле да. Жарайт. Макул, рахмат. Анда ишиңизге ийгиликтерди каалайм. Рахмат, Венера Калбековна. Исхак Асматович, сөз сизде. Мен кечирим сурап атам, бирдеме унутуп калдым эми. Видимо, ковидтен кийин унутчак болуп калабыз да. Сизге дагы бир нерсе айтайын дедим эле, урматтуу талапкер. Сиз эмгек жолуңуз баштаганда тарсылдатып интервьюдөн кол бошобой, Бишкекте 64 имарат мыйзамсыз курулган, баарыны буздуруш керек деп айтылгансыз. Бир аз убакыттан кийин жок, ал жерде эл жашап атат, элдин акчасы курулган, аны мыйзамдаштырыш керек деп. Бул кандай ошондой нерселерден бир алысыраак болсоңузчу? Приговор чыгарбаңызчы? Андан кийин элит хаус менен чогуу пресс-конференция берип, жок, булар жакшы жигиттер турбайбы деп. Бул коррупцияга жыттанып калат да. Окшоп калат. Сизден сураныш, сиз чечимиңизди алдын ала чыгарбаңыз, айтпаңыз. Бир аз орусча илгери баягы реклама бар, что иногда лучше жевать деген сөз бар да. Шашпаңыз, ал жерде тийиштүү органдар карайт. Жанагы корутундуну берет. Тергөө болобу, стройконтроль болобу, андан кийин жыйынтыгга киребиз. Бирок мыйзам бузулганда сөзсүз кандай бир чара колдонуш керек. Балким ошо курулуш компания штраф саласыңарбы? Же паланча квартира бекер берсин бюджетке. Жолдорун табышыңар керек да. Анан бир туруп мен аны буздурам деп коркутуп, мэрикоңор. Анан бир аздан кийин чогуу бир жерде пресс-конференцияда бул жакшы жигиттер турбайбы деп айткан ишенимди пайда кылат да, ишенбестүүлүктү. Ошондо суранып, поменьше говорить надо, побольше работать. Рахмат.